Бүгін күнгі дүйшембі біз жаңы жұманы баштап жатабыз. Жана жалпыңыздарга салам айтабыз. Кереметтүү күздүн дагы бир кечинде сиздер менен көрүшүп атканыбызга чексиз кубанычтабыз. Жана албетте сиздер менен дагы да болсо маанилүү темаларда маек козгоп, жана албетте бул маегибизге сиздерди дагы чакырабыз. Ал үчүн WhatsApp жана Telegram номерубуз экранда чыгып турат. Андыктан суроолорду жөнөтүп, узатып, албетте биздин маегибизге активдүү катышыңыздар. Баарыңыздарды жакыныраак экрандарга чакырам. Биз иш күндүн кечи долбоорун баштайбыз. Bеттің көркі нұр менен, белдің көркі құр менен, ісіген сұлы мөлмөлім, белгілі болсын ыр менен. Екілемін қызыл гүл açılғандай мөлмөлім, бір қарасаң жүрек от шашылғандай мөлмөлім, маңдай чачың марғалаң жібегіндей мөлмөлім, сенің ышқың баланына тілегіндей мөлмөлім. Өтімдісің өзгендің күрішіндей мөлмөлім, созылғаның зергердің күмішіндей мөлмөлім, майың деген жорғанын жүрішіндей мөлмөлім, гүлзар қылчы жүректің ағашып жатқан жүлдерін, 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 гүлзар қылчы жүректің ағашып жатқан жүлдерін. Sekim baskan butundan, seydana mon çok cıtından, adam koygan butundan, ay kalengir mon çok cıtından. Çınığa koygan bal bolsam, çınında yağam alınsam, çıkalba jatı oşondo, çını özüne bağınsam, çıkarıp koysam korarıp, çırak olup çağılsam, altın olup boynuna men akbarcan olup tağılsam. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, биз программабызды баштайбыз. Жагымдуу жаңылыктан баштайлы деп чечтик. Кыргызстанда, коомдук жайларда, жана ошондой эле кафе ресторандарда эми тамеки чеккенге болбойт. Мына ушул мыйзам менен чектөөлөр киргизилди буюрса. Мына ошол мыйзамды демилгелеген Жогорку Кеңештин депутаты бүгүн бизде мейманда Айнур Алтыбаева. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Бул мыйзамды ишке ашыруу канчалык деңгээлде жеңил болду, оор болду, анан эмне себептен бул мыйзамды сиз көтөрүп чыктыңыз? Ушундай суроосун алачы. Бул мыйзам долбоорду биз бир топ Жогорку Кеңештин депутаттары жумушчу топ түзүлүп, ал жумушчу топко бир топ биздин коллегаларыбыз, депутаттар, андан кийин эксперттер, адистер кирип, биз көптөгөн медициналык изилдөөлөрдүн негизинен жалпы
башка мамлекеттердин тажрыйбасын эске алып ушул мыйзамдын үстүнөн иштедик. Мен өзүм коллегаларыма, депутаттарга чоң ыраазычылыкты билдирем. 3 окууда мыйзам долбоорду колдоп, кийин ушул мыйзамды президентке кол койгондо дагы президент колдоп, мыйзам долбоорду кол коюп берди. Эми азыр бул мыйзам долбоордун аткарылышы маселеси турат. А жерде эми азыр өкмөт, кабинет министров подзаконный акт. Мыйзамга баарын баягы майда баягы бул мыйзамдын ишке ашырганы, көзөмөлгө алганы подзаконный акт керек. Алар дагы ушул кабинет министр ушул маселеден иштешет. Мен ойлойм, бул мыйзам долбоору негизги концепциясы ушул азыркы абдан маанилүү маселе боюнча эми өзүбүз билебиз, пандемиядан кийин да, коронавирустан кийин ушу коронавирус дүйнө жүзүн каптаган, ошол элдин баары түшүндүк, эң маанилүү ар бир жаранга, ар бир мамлекетке бул ден соолук. Ушу биздин мыйзам долбоорубуздун, мыйзамдын негизги концепция бул ден соолук маселеси. Ошондуктан эми ар бир мамлекет үчүн, ар бир жаран үчүн эң маанилүү ден соолук. Ошон үчүн бул мыйзам долбоору колдоого алынды. Эми көп учурда мыйзамдар жакшы, бирок сиз айткандай маселе бул ишке ашыруу болот эмеспи? Ишке ашыруу жагы канчалык деңгээлде мындай көзөмөлдөнгөн, каралган? Анан кийин канча убакыттан кийин ишке ашат? Мыйзам долбоору 3 окуудан өтүп атканда, биринчи окуудан өткөндөн кийин, эми биринчи окууда биз ушу жогорку кеңештин регламент жөнүндө биздин мыйзам бар. Ушул мыйзамдын негизинен биз биринчи окуудан коллегалар концепциясын колдогондон кийин биз дагы ушу жумушчу топ түзүп, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирген, эми мисалы үчүн салык кызматынан, саламаттыкты сактоо министрлигинен, Минсельхоздан иши кылып ушул жумушчу топ өздөрүн дагы экинчи окууга сунуштарын беришти. Мен ойлойм, мыйзамда бүт ушул ар тарап эксперттердин да сунуштары, бизнестин сунуштары эске алынган. Ошондуктан бул мыйзамда ишке ашырганда ченемдер, ар кандай ченемдер, ар кандай мөөнөтү бар да. Мисалы үчүн, баягы мен айтып кеткендей, өкмөткө подзаконный акттарды да чыгарганга убакыт берилген, 6 ай берилген, мисалы үчүн. Кийин дагы айрым беренелер, бул насвай маселеси да бар биздин мыйзамыбызда. Ал жерге биз 3 жыл бердик. Иши кылып, мен ойлойм, ар кандай ченемдерге ишке ашырганга өзүнчө мөөнөт берилген. Мөөнөттөр ошол берилген мөөнөттөр сөтпөс, мисалы үчүн 3 жыл насвайга берилди. Толугу менен тыйылыш үчүн, же кандай? Тыюу мындай да, мамлекет тарабынан тыюу салганы бул оңой. Бирок мындай өзгөчө мыйзам, бул өзгөчө мыйзам. 160 мамлекетте бул мыйзам бар. Биз аны жаңы баягы чыгарган жокпуз. Мен айтып кеткендей, башка мамлекеттин да тажрыйбасын эске алып, Россия өзгөчө, Россиянын да мыйзамы бар бул маселе боюнча. Алар дагы 2006 жылы ушул мыйзамды чыгарышкан, бирок 20-жылы алар дагы кошумча кальянды жана электронный сигареттерди, эми түрдүү сигареттер чыгып атпайбы? Алар дагы өзгөртүүлөрдү киргизген, алардын тажрыйбасын эске алып, биз ушул мыйзам иштей турган мыйзам болсун деп, сиз айткандай, чындыгында мыйзамды жазып койгондон кийин всё, мына маселе чечилди, проблема жок дегендей биз алыс. Биз ошон үчүн ишке ашырганы мүмкүнчүлүк берилди. Мисалы үчүн, сиз сурап атпайсызбы, мына 3 жыл тамекиге, насвайга. Баткен областында көптөгөн айылдарда, так айта турган 3 райондо ушу кара табак деп коет, кара тамеки. Бул насвайга кете турган өзгөнчө тамекинин сорту. Аларды эми мисалы үчүн аны да ушу биздин жарандарыбыз, алар үй бүлө менен аны өстүрүп, мына мисалы үчүн да, аны мисалы үчүн мамлекет тарабынан бир күндө эле мыйзам менен
тыюу салынсын деп туура болбойт. Ошон үчүн биз аларга өкмөткө поручение берип атабыз. Ушуну переформатирование, алардын бизнеси да, алардын бизнеси, ошон үчүн башка бизнестин түрлөрүн сунуштап, балким кандайдыр бир жеңилдеткен бюджет суудалары же кредиттерди берип, мисалы үчүн тамекинин ордуна сонун алмалар, сонун башка да эмелерди сунуштаса болот. Ошого биз 3 жыл берип атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, тыюу менен мындай эме салынбайт. Баса биз тамеки тарта турган адамдарга тыюу салбай атабыз. Это бул эме мындай мүмкүн эмес да. Анткени алардын да өзүнүн эрки. Ал өзүнүн эрки. Бирок биз коомдук жерлерде, да? Коомдук жерлерде башка жарандарыбыздын укугу бар да. Баягы таза абага, безопасный воздух деп койсок да болот, туурабы? Ошол маселе, ошол биздин мыйзам долбоорубуздун концепциясы. То есть тамеки тарткан жаран өзү укугу бар, бирок ал укук кай жерде токтойт? Башка жаныңда турган жарандын таза мындай безопасный воздухка укугу бар. Ошон үчүн мамлекет тарабынан бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Ошон үчүн мен ойлойм, чындыгында көптөгөн ар кандай пикирлер болду. Бул мыйзам 2,5 жыл мындай 3 окуудан өтүп, президент кол койду. Иш кылып ар кандай пикирлерди уктук, бирок мен ойлойм, мамлекет тарабынан bunday мыйзамдар алыныш керек. Коомдук жайларда отпайсызбы? Биз ошол жерде мындай так аныктамасы барбы? Мисалы, парктар, коомдук жайлар десек, же болбосо аялдамалар болушу мүмкүн. Же болбосо, мисалы үчүн азыр кире бериште биз чексек болобу, же болбосо мыйзам кирди эми чекпей калабызбы деген суроолорду узатып атышат да мага. Туура. Бул атайын мыйзам деп эсептелет. Ошондуктан баягы понятийный аппаратта ар бир тамекинин түрүнө так определение берилген. Андан кийин биз ошо 12-чи беренеде мыйзамдын ар кандай мындай определение болбосун деп 11 коомдук жайларды так жаздык. Кай жерде тамекини тартууга тыюу салынган. Бул коомдук жерлерге, мисалы үчүн сиз баштадыңыз, мисалы үчүн баягы кафе, ресторандарда, чайханаларда, мисалы үчүн коомдук жерлер, мисалы үчүн сиз конкретно айтып атпайсызбы кире бериште. Жумушчу рабочее место деген жерде тыюу салынган. Мисалы үчүн сиз могу жерде азыр тамеки тартсаңыз, ага тыюу салынат. Бул сөзсүз мыйзамды бузуу деп эсептелет. Андан кийин баягы стадиондордо, мисалы үчүн детский балдардын аянтчаларында иши кылып 11 так жазылган коомдук жерлердин түшүнүгү мыйзамда так жазылган. Жалпы тизме менен каяктан тааныш алсак болот. Анан кийин мисалы үчүн мыйзамдын иштешин көзөмөлдөгөнгө эл дагы салымын кошсо болот, туурабы? Мисалы бузулуп атканын көрүп, айтып, кандайдыр бир сөзсүз санкциялар барбы? Мисалы үчүн ошол мыйзам бузгандарга. Кандай санкциялар бар? Азыр айтайын. Сөзсүз сиз баягы биринчи жөнөкөй жарандарда, мисалы үчүн жанында жумуш жерде отурса, рабочий место, бирөөлөр баягы коллегалар болобу, же достору болобу, тамеки тартса, биз өзүбүз эми бири-бирибизде кандай бир айтыш керекпиз. Сиз туура эмес мыйзамды бузуп атасыз деп айтса болот. Анан кийин санкциялар сөзсүз бар. Анткени мыйзамдын бузган адамга санкция болсо, жоопкерчилик болбосо, анда иштебей турган мыйзам болот да, декларативного характера. Алар канчалык деңгээлде катаал? Мисалы үчүн эми чегип коюп, штраф төлөп коюп жүрө бериши деген суроо да. Мисалы үчүн азыр бул башкы прокурор тарабынан бир топ жаңы кодекстер кирген. Анын ичинде ошол бузуулар кодексти да жаңы редакциясы келди. Ал жерде эми биз эски редакцияга, мен айтып атпаймынбы, 2,5 жыл биз ошо эски кодекске өзүбүз сунуштарыбызды киргизгенбиз. Бирок
азыркы жаңы редакцияда мен айтпай турайын, анткени 3 окуудан жогорку кеңештен өтүп, бирок азыр президентте кол кое элек, бирок биз сөзсүз киргизебиз. А мурункусуда, мисалы үчүн, физическое лицо да, физикалык тараптан мыйзамды бузуп, коомдук жерде тамеки тартса, арзан эле эмеси бар болчу. Айып, штраф. Айып, штраф. Аябай аз болчу, бул 1000 сом. 1000 сом болчу, анан баягы юридикалык тарап, мисалы үчүн, кафенин ээси, да, вот, же магазинде, да, магазиндин ээси 5000 болчу. Ошон үчүн эми азыр жаңы кодекстерге биз жаңы өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Ошон үчүн аны мындай азыр айтканга эрте. Бирок болушунча катаал болот. Туура. Анткени жоопкерчилик катуу болуш керек. Андай болбосо жөн эле тартып эле штрафты төлөп коюп басып кетсе да болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, штрафтар катуу болот, болбосо мыйзам иштебейт. Бизнес деп калбадыкпы? Мисалы үчүн ошол эле мыйзамда кальян, электрондук тамекилердин баарына чектөө болуп атпайбы? Кафе ресторандарда мисалы үчүн атайын залдар бар да, бөлүнгөн. Мисалы үчүн бул чеккендер үчүн, бул чекпегендер үчүн дегендей. Бизнеске зыян келип калбайбы? Алар канчалык деңгээлде кабыл алышты? Жакшы кабыл алыштыбы же болбосо каршы болуштубу? Себеп дегенде мисалы үчүн айталы, бардык акчасын кальянга салган адамдар да болушу мүмкүн да. Мен айтып кеткендей, биздин ошо жумушчу топто бир топ бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү да катышып, алар да жакшы сунуштарын беришти. Өзгөчө бир сунушту айтам азыр, айтып коеюн. Андан кийин айрым кальяны деп айтып атпайсызбы? Чындыгында кальяны, жаңы түр электрондук тамекелер жаңы чыккандан кийин бул өтө ден соолукка зыян түрлөрү чыкты. Анткени мисалы үчүн бир сигаретти өзүңүз тамеки бирөө чеге турган болсо, аны контролдойт да. Мына обедке чейин экөөнү тарттым же кечке 5-өнү тарттым. А бирок кальян жана электронный сигареттер өтө залал экен да. Мындай курильщик мындай өзүн мындай контролдой албайт экен, канча никотинди да тартканы. Ошон үчүн өтө залал. Бул саламаттыкты сактоо министрлиги көптөгөн бизге изилдөөлөрдүн берди. Бизнестен мисалы үчүн алар да колдоду, чындыгында мен аларга да ыраазымын. Оказывается, бул дагы финансылык, экономикага жакшы мыйзам болду. Анткени жөнөкөй сигаретке акцизный налог бар да, акциздик салык бар. Анын болгону жалпы ошо 2 сом төлөйт экен. А бирок баягы электронный сигаретага салган кыска стик деп коет, баягы никотиндин ичинде. Аны болбогону эле 2 тыйын төлөйт экен. Ошон үчүн бул мыйзамга кол койгондон кийин азыр автоматически атайын мыйзам болгондон кийин салык кодекске дагы өзгөртүүлөрдү киргизгенге мүмкүнчүлүк болот. Мо электронный сигареттен 860 миллион кошумча сом жылына түшөт экен баягы салыктардан. Ал эми дагы бир изилдөөлөрдүн негизин дагы айтып коеюн. Мисалы үчүн айрым баягы кафе, ресторандын эмелери элдер кирбей коет, да? Мисалы үчүн азаят, посетительдер азаят дегенден кийин, бирок изилдөөлөр мындай. Ресторанга мурда бир достору менен, 1-2 достор менен кирсе, мындай эмелер менен кирсе, көп ресторандар баягы тамеки тарта турган жерди жок кылгандан кийин, в смысле мындай, да, вообще запрет салынгандан кийин, үй бүлөлөр балдары менен кире турган болуп калышыптыр. Наоборот, баягы обороту, выручкасы көбөйүп, атайын балдар ойной турган детский площадкалар пайда болуптур. Ошон үчүн мен ойлойм, бизнес тараптан мындай көп жоготуулар болгон жок. Тескеринче оборотту көбөйттүр. Кафелердин кирешеси көбөйүшү мүмкүн, бирок сиз айткандай, бирок атайын ушул дал кальянный деген бар да.
бир гана кальян чеккен жерлер. Азыр мен Алар жабылууга туура келеби? азыр мен түшүндүрүп берейин. Ага чейин дагы бир маселени сиз суроо бердиңиз. Туура, азыркы мыйзам боюнча айрым кафе, ресторандарда өзүнчө бир комната жок. Комната боюнча сиз айтып кеттиңиз го. Атайын бөлмөлөр бар, а жерде тамеки тартып, да, отура берет. Такая курительная деп коебу, ушундай. Курилка. Да, бирок ушул жерлерде дагы ушул баягы медициналык изилдөөлөрдүн негизинен мисалы үчүн бирөө тартып, бир тамекини тартып, кофе ичип коюп чыгып кетти да. А бирок аба булганды, андан кийин башка кирди да, башка посетитель. Иши кылып, а бирок кофени алып келген, чайды алып келген сизге, да? Ошону сизди тейлей турган ким? Алар да биздин жарандарыбыз. Алар ким? Биздин жаштар. Балким студенттер, балким жаш айымдар, эмесин төлөгөнү, окуусуна төлөгөнү да, контракты, же үй бүлөсүн бага турган, алардын ден соолугу өтө коркунучтуу болуп калды да. Анткени могу канцерогенный аба, мындай изилдөөлөр болду да. Ушунчалык мындай ден соолукка залал экен. Ошон үчүн бул мыйзамдын негизги концепциясы коомдук жерлерде тартууну тыюу салынсын депчи. Сиз мисалы үчүн келдиңиз, өтө тамеки тартканы мындай чыдабай атасыз, анда сыртка чыгып, да, тартып келесиз. Мына мисалы үчүн мен мынтип байкадым да, тойлордо, юбилейлерде, чогуу үй бүлөлөр менен да, ар кандай үй бүлөлүк бир мероприятиялар болгондо, мисалы үчүн тамекини тартышпайт да сиздин жаныңызда. Анткени сизди жакын адамдарыңыз отурат, туурабы? Балдарыңыз, жубайыңыз сыртка чыгып тартып келишет, туурабы? А эмнеге анда коомдук жерлерге тааныбаган адамга сиз тартканы да ден соолугуна залал саласыз? Ошон үчүн мен ойлойм, көбү колдоду. Сиз айткан кальяндын Алар жабылат. Же кандай? Жок, алар жабылбайт. Мисалы үчүн эми жок, ал тыюу салынган. Кальянды эми азыр биздин мыйзам боюнча коомдук жерде, бир эле жерде уруксат берилди, аэропорттордо. Мисалы үчүн сиз аэропортко келдиңизби, таможенный контроль, пограничный контролду өтөсүзбү? Андан кийин баягы самолетко отурганга чейин тамеки тарткыңыз келип атабы да, же чыга албайсызбы бияка? Ошондо аэропорттун администрацияларга мүмкүнчүлүк берилди, да, пассажирларга. Иногда мындай задержка болот, а жерде атайын комната, бөлмө болот, ошондо сиз а жерде тартканы мүмкүнчүлүк болот. Аэропортто, только аэропортто пограничный контролду өткөндөн кийин. А кальянныйлар ошондо жабылабы? Кальянный эми мындай да, биз мындай кылыш керек да, мындай мамлекеттик деңгээлде караш керек да. Сиз туура айтып атасыз. Балким кальянный эми мен билбейт экенмин. Кальянный шаарда, мисалы үчүн Бишкекте, эми 10 болсун, 20 болсун, 30 болсун. Ал биз айта албайбыз. Коомдук жерде тартылбайт. Алар коомдук жерде болсо значит тартылбайт. Бирок мына эки тарап да, на весы надо положить. Ал форматы ошондой болот. Мисалы үчүн ошо кальянды сизге алып келип, раскуривать этип, бул ким? Бул башка жарандар да. Почему они должны страдать от кальяна, который они не курят? Туурабы? Бул коом эми биздин мыйзамыбыз негизги концепция ошондой максаты. Жарандардын ден соолугун сактоо. Да. Сиз ушунчалык кальянды жакшы көрсөңүз, сиз ошо үйүңүздөгү, досторуңуз менен үйдө кальянды тартсаңыз болот. А бирок жаныңыздагы ушу кальянды алып келип сизге раскуривать этип, сизди тейлөө кылып, кальяндан тышкары кофе алып келип, бүт ошо биздин жарандарыбыз, сизди тейлеп турган адамдар, аларда маселеси бар да, ден соолугу маселеси бар. Ошон үчүн мыйзам ошондой. Биз мамлекеттик подход кылыш керекпиз. Анткени ушунчалык дагы бул статистика жылына ушундай оорулардан, да, рак гортани, рак горла, да, рак половой полости, ротовой полости деген 6000ге жакын адам каза болот экен. Ошон үчүн мамлекет тарабынан дагы
лечение, баягы жаңы больница, врачтарды подготовка, бүт расход бұл республикалық бюджеттен. Ошон үчүн мен ойлойм, бұл мамлекеттен ар бир мамлекеттин өзү функциясы бул коопсуздук, ар бир жаранга коопсуздук, жолдо коопсуздук, да ар кандай коопсуздуктар бар. Бул дагы ушул ден соолугун коопсуздугун мамлекет тарабынан сакталыш керек. Андан кийин дагы эле мен айткым келет, 160 мамлекетте мындай мыйзам бар. Россияда 2 жолу булар поправка киришкен. Биринчи жолу анда электронный сигарет жок болчу 2006-жылы биринчи Российский Федерациядан чыгарган мыйзамда редакциясында. Азыр мына 20-жылдын декабрда Госдумадан булар кальянды киргизип жана ушу электронный сигаретти киргизишти. Мен ойлойм, эми туура түшүнүп атам, баягы кандайдыр бир кандай аткарылышы деген маселеси бар. Бирок мен ойлойм, бул мамлекет тарабынан кабинет министров, өкмөт подзаконный актар менен так процедуралары, ченемдери дагы иштеп, ушу иштей турган мыйзам болот деп ишенем. Бул табачный бизнес деген эми чоң бизнес да. Анан кийин албетте ал жерде чоң кандай десем, акча өтө таасирдүү инсандар бар. Сіздерге қандай қарсылықтар көрсөтүлүп атабы, көрсөтүлдүбү, силер аларды кантип жеңе алдыңыздар? Чындыгында табачный лобби аябай күчтүү экен. Баягы мен айткан мамлекеттерде мыйзам күчтүү мамлекеттерден алар жаңы рынок сбыта да, жаңы потребительдерди издейт экен да, бул бизнесчи, бул чоң акча экен да бизнес. Алар да ошо мамлекет кандай слабый мыйзамы жок мамлекеттерди издейт экен да. Анан кийин бизде ошол мыйзамдарда андай коомдук жерлерде тыюу жок болчу да. Анан тыюу жок болсо демек уруксат бар деген сөз да. Ооба да. Анан кийин аябай, мисалы үчүн, аларда аябай көп мындай тоскоолдук болду. 2,5 жыл мыйзам, биз ошон үчүн атайын жумушчу топто бүт тараптардын сунуштарын эске алдык. Анткени мыйзам өткөндө эч кандай бир мындай препон болбосун. Бирок мисалы үчүн демилгечилерге өзүмө дагы депутат, ушул группада иштеген демилгечи депутаттарга аябай кандай десем, чорный пиар болду. Аябай чорный пиар. Мисалы үчүн мени дагы медицина, дары бизнеси бар, ушундай бир чорный пиар, аябай чорный пиар болду. Бирок мен ойлойм, ал чындыгында биз бул мыйзамдын туура концепциясы, биздин жарандарыбыздын ден соолугу деген концепциясын биз ушул аягына чейин туруп бердик. Мына и дагы бир жолу президентке да рахматымды айтам, кол коюп берди. Бирок бул бир гана бул эме күрөштүн башталышы гана болуш керек. Себептен де сиз өзүңүз айтып өткөндөй ишке ашышын дагы толугу менен көзөмөлдөп, жыйынтыгына чыгарасыздар деген терең ишеничибиз бар. Анан кийин врачтар, мен бир интервьюну окуп калдым эле, бул жаңылыкта аябай мындай сүйүнчү катары кабыл алды. Себеп дегенде мындай ошол эле өпкө ооруларына дагы көптөгөн ооруларга менен жабыркагандар бизде абдан көп. Ошонун азайышына бир чоң салым болот деп. Мен дагы чекпеген инсан катары бул кабарды аябай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Ошол изилдөөлөр деп калдык, канчалык таасир берет экен ошол ооруларды азайтууга? Сиздерде маалымат барбы? Эми мыйзам таптакыр ушу бардыгы эртеси эле бардыгы тамекини тартпай, ушундай бир чектөө болсо, баягы 100% таштап, жок, бул сиз туура айтып атасыз, бир ишке ашырганга дагы көп дагы мамлекет тарабынан, врачтар тарабынан дагы биздин ушу группага жумушчу топко бир топ ошо онкология больницалардан врачтар келип айтып берген нерселерди көп айтышты. Бирок мен ойлойм, кандайдыр бир канча пайыз азайтса, да,
100% таштабаса дагы канчалык бир таасири болот бул мыйзамдын. Бир канча адамдар өзүнүн ден соолугун ойлоп, жанындагы адамдардын ден соолугун ойлоп, тамекиден мындай алысыраак болсо, мен ойлойм ошо мыйзамдын жеңиши деп эсептейм. Кыскача рекламалык түрмөктөн кийин биз эфирибизди улантабыз. Биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Иш күндүн кечи долбоору өз ишин улантып атат. Сиздер бүгүн биз абдан маанилүү теманы талкуулап атабыз деген ойдобуз. Себеп дегенде мына буюрса жакшы мыйзам ишке кириптир. Ошол эле маалда жакында 28 ноябрда парламенттик шайлоо күтүп турат. Ошондон Айнур Алтыбаева, Жогорку Кеңештин депутаты, мына ошол айымдар тууралуу суроо бергим келип турат. Атайын мына быйыл биринчи жолу ошол жергиликтүү кеңештерде 30% квота менен айымдар болуп көрбөгөндөй көп катышып, анан кийин көп мандаттарды ээледи жергиликтүү кеңештерде. Жогорку Кеңеште абал кандай болот? Туура, абдан маанилүү азыркы актуалдуу маселе. Ушу сиз айтып кеткендей, жергиликтүү кеңештерде биз ушул аябай эффективдүү мыйзамды иштеп чыгып, мен ушул мыйзам менен сыймыктанам. Мисалы үчүн өтө оор өттү, баягы мурунку тамеки жөнүндө мыйзамдагы окшоп. 5,5 жыл иштедим бул мыйзам. 5-чакырылышта баштаганбыз. Шүгүр, кийин 3 окуудан өтүп, президент кол койгондон кийин мына быйыл сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, жергиликтүү кеңештерде биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында 39% бул ушу жергиликтүү кеңештин депутаттардын аялдар, депутат айымдар келди. Мандаттарына ушу айылдык кеңештин депутатына жетишти. Эми азыр ушул айымдар, мен ойлойм, жаңы күздө 28 ноябрда боло турган шайлоого, парламенттик шайлоого аларды даярданып атышат деп ойлойм. Көптөгөн партиялардын тизмесинде көрөбүз деп ишенем. Туура, бул мыйзамга дагы биз аракет кылып, конституциялык мыйзам, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө. А жерде дагы талапкер айымдарга өзүнчө 30% квота деп айтсак болот. Мен ойлойм, ушул ар бир бул дагы жакшы мүмкүнчүлүк талапкер айымдарга иш кылып, биз сыймыктанабыз ушундай мыйзамдарды өткөнүн. Бул анткени Жогорку Кеңеш бул өкүлчүлүк орган. Ошон үчүн Кыргызстанда 53%га жакын айымдар, аялдар түзөт. Ошон үчүн алардын да татыктуу талапкерлер, депутат айымдар болот. Анткени чындыгында депутат айымдар көптөгөн социалдык маселелерди, көптөгөн абдан маанилүү коом үчүн, үй бүлө үчүн, жарандардын жашоо сапаты маселе боюнча көптөгөн жакшы мыйзамдарды даярдадык. Мен ойлойм, ушу депутат айымдар Кыргызстандын өнүгүүсүнө жакшы салым болот. Эми алардын көбүрөөк келгени жакшы Жогорку Кеңешке. Көптөгөн жакшы социалдык багыттагы маселелерди көтөрүшөт, жакшы социалдык багыттагы мыйзамдарды жазышат. Албетте, мында гендердик жактан баланста болгон парламент, бул күчтүү парламент болот деп ишенебиз. Себептен де практика көргөзүп атпайбы. Айымдар, мырзалар болуп чогуу биргеликте иштегенде жакшы жетишкендиктер, ийгиликтер болот экен. Бирок ошентсе дагы кандайдыр бир тоскоолдуктар барбы азыркы учурда? Айымдардын депутат болуп калышына же болбосо кыйынчылыктар бар? Жергиликтүү кеңештерде шайлоо өтүп атканда бизге дагы көп талапкер айымдар кайрылышты. Чындыгында бул мыйзам президент кол койгондон кийин, шайлоолор башталгандан кийин айрым мырзалар, талапкерлер президентке кайрылып, бул биз каршыбыз бул мыйзамга, эмнеге биз баягы депутат айымдарга, талапкер айымдарга кандай квота берилбеш керек деп наразычылык болду. Себеби эгерде добушу аз болсо дагы
квота аркылуу өтүп кете берет. Туура. Мен айтып кеткендей, айылдык кеңештер алдагы биз жергиликтүү парламент деп атайбыз. Бул өкүлчүлүк функция. Тилекке каршы 86 айылдык кеңештерде бир да депутат жок болчу. Азыр мына 100% ар бир айылдык кеңеште 30%тен кем эмес депутат айымдар мандат менен ошол айылына да округуна мындай иштегени, өнүккөнү, өзүнүн салым салганы мүмкүнчүлүк болду. Бирок башында чындыгында айрым айылдарда, айрым округдарда мындай наразычылык болду. Айрым талапкер мырзалардан. Бирок кийин туура түшүнүп, аларда эми биз 30% бул эл аралык чедем деп эсептейбиз. Өкүлчүлүк функциялардан 30%дан кем эмес аялдар болушу керек. Ошондо 56 депутат партиялык тизме менен, ал эми 36 бир мандаттуу болуп атпайбы? Бир мандаттууда квота жок. Жок, ал жерде жок. Демек 56-нын 20 54 36. 54-түн болжол менен демек 23 орunu айымдар үчүн кепилденген, болжол менен. Так. Эгер так айта турган болсок. Туурабы? Биз мындайда бул биринчи партиялык тизмени түзүп атканда мындай ченем өтүп калды. Не менее баягы 4-чү позициядан ашпаш керек депчи. Бирок айрым партиялар кааласа 3-чү позицияга аялдарды коет, 2-чи позицияда коюш мүмкүн. Ошон үчүн азыр так айтканга болбойт, балким көбүрөөк болот. Ошон үчүн где-то биздин расчетубуз 12-ден 18-ге чейин депутат айымдар ушу жогорку кеңештин өкүл катары мандатка жетип калышат. Анткени баягы биз айткан механизм 30%, сөзсүз партиянын алган мандатынан 30% биринчи иретте талапкер айымдарга берилет. Бул аз деп эсептейм. Анткени бул 12-18 айымдын саны 90, жалпы 90 мандатка өтө аз деп эсептейм. Бул 30% эмес, ошон үчүн тилекке каршы ушундай болот. Бирок мен бүгүн эмелерди көрдүм. Балким ушул одномандатный округдан дагы талапкер айымдар да болуп калса, алар да жеңип чыкса, көбөйөт айымдар жогорку кеңеште. Жеке сиз өзүңүз ушул демилгелерди улантыш үчүн жаңы шайлоолорго барасызбы? Мен бир кандайдыр коомдо чындыгында ошондой да болгон. 3-чү чакырылышта жогорку кеңеш только одномандатный система менен депутаттар келген. Ошондо бир да айым келген жок. Анткени биз одномандатный система бул капчыктуу жигиттер үчүн деп көбүрөөк ушундай жаштарга, аялдарга да башка улуттардын өкүлдөрүнө мындай мүмкүнчүлүк түзүлбөйт деп ушундай бир кандайдыр бир сөз болду да, стереотип. Балким биз ушу стереотипти жок кылганга, балким ушу одномандатныйдан да барганга мүмкүнчүлүк бар азыр. Балким ушу одномандатный менен да барармын. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Сизге өтө кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Албетте сөзсүз түрдө жакшы демилгелер сизди коштоп, ошол демилгелерди ишке ашырып элдин ишенимине татып жүрөңүздөр. Бизге ыраазычылык билдиребиз, убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Биз программабызды улантабыз. Кыскача сюжеттен кийин биздин программабыздын дагы кезектеги меймандарын тосуп алабыз. Азыр болсо биздин коногубузга рахмат айтабыз. Программабызды улантабыз. Бул иш күндүн кечи долбоору. Мен Нурмат Борченов. Азыр болсо жакынкы арада 13 октябрда Баткенде чоң инвестициялык форум орун алганы турат. Дал ушул форумдун уюштуруучулары жана биздин бүгүнкү студиябыздын сыйлуу меймандарын тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын инвестиция министринин милдетин аткаруучу Нурадил Баясов мырза. Саламатсыздарбы. Жана ошондой эле Чакан КЕС ассоциациясынын президенти, экономика жана каржы министринин орун басары Эльвира Боронбаева.
Жок, экономика каржы министри орун басары эмесмин. Буюрса, Саламатсыздарбы? балким болуп калат. Чакан жеш ассоциациясынын президенти. Туурабы? Ооба, туура. Абдан кубанычтабыз. Дароо эле ошол боло турган форум тууралуу айтып өтсөңүздөр. Кимден баштайлы? Мына бүгүнкү күндө биз өтө оптимисттүү, өтө позитивдүү көз карашта ушул биринчи Баткенде өтчү иш-чараны пландаштырып жатабыз. Бул иш-чара бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин жарлыгынын негизинде бул алгачкы баягы Баткендеги боло турган иш-чаралардын бири болуп туруп аныкталган. Ошол менен бирге биздин министрлер кабинетинин төрагасынын буйругуна ылайык ишмердүүлүгүбүздү алып барып жатабыз. Өзүбүзгө белгилүү болгондой, ушул жылы Баткен облусуна өзгөчө статус берилди. Ал мыйзамга президентибиз колун коюп берди. Ошону менен бирге Баткен өнүктүрүү программасы дагы иштелип чыкты. Анын алкагында өзгөчө иш планы да бекитилди. Ошонун натыйжасында бүгүн Баткен облусуна өзгөчө бир маанилүү көз карашта болуп атат да. Мамлекет тарабынан дагы, бизнес тарабынан дагы, инвесторлор тарабынан дагы. Анан биз ушу 14 октябрда Баткенде ушундай эл аралык деңгээлде бир жакшы инвестициялык бизнес форумду өткөрөбүз деп пландаштырып жатабыз. Ошону менен бирге айтып кетчү сөздөр берди. Баткенге инвесторлор эмне үчүн келиш керек? Баткендин өзгөчө статусу эмнени билдирет деген көп суроолор жаралып атат. Берден алгачкы эле айта кетсек, Баткенде толук Кыргызстанда кандай инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар жасалса, ошонун баардыгы Баткенде иштейт. Андан дагы артыкчылыгы бул бүгүнкү күндө Баткенде 4 салыктын түрү боюнча 5 жылдан 10 жылга чейин бошотулат. Экспортко чыгуу, бул электроэнергия жана өндүрүш ишканалардагы ушу киреше салыгындагы 5%га түшөт. Бул дагы бир 5-10 жылдык мөөнөттө колдонсо боло турган болуп атат да. Ошо менен бирге бүгүн дагы пландаштырып жатабыз. Ал Баткенде сатып алуулар мамлекеттик. Анда да жеңилдиктер көрсөтүлөт. Ошону менен бирге ушу элди тейлөө борборлору ушу жалпы эле элди тейлөө багытында дагы чоң жеңилдиктер киргизилет. Анан эң эле алгачкы менин оюмча инвесторлорго ушу Кыргызстанга келгенге кызыктуу багыт болуп, бул ушул инвесторлор үчүн мамлекеттик кепилдик берилет Баткенде. Негизи Кыргызстанда андай кепилдик берилбейт. Бирок Баткенге өзгөчө статусу менен бирге ушундай кепилдик каралып атат. Анда инвесторлордун келген инвестициясы жалпысынан ушу мамлекетке иштеш үчүн ушу Баткен областынын өнүгүүсүнө дагы өзүнүн чоң салымын кошуш үчүн, ушу Баткенде жаңы ишканаларды ачыш үчүн, ушу Баткенде жаңы иш орундарын түзүш үчүн биз ушундай чоң өзгөртүүлөргө баратабыз. Ошону менен бирге мына Баткенге келген каражаттар дагы ушу Баткен областында өзүндө иштеп, ошол жерге өзүнө бир чоң жагымдуу жакшы салымын кошуш үчүн дагы алар боюнча да тийиштүү иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Өкмөт тарабынан дагы, министрликтер тарабынан дагы биз ушу инвестициялык форумдон эмнени көздөп атабыз? Берге эл аралык өзүбүздүн өнөктөштөрүбүздү чакырсак деп атабыз. Ал жерде тыштан келген инвесторлор дагы күтүп жатабыз. Анда Туркиядан, Россиядан, Кытайдан, Кореядан инвесторлор өздөрүнүн катышуу боюнча маалыматын берип, ошол Баткенге буюрса 14 октябрда учуп келип, ошол жерден өздөрү конкреттүү түрдө Баткенге кайсыл инвестициялык долбоорлорду ишке ашырабыз, кайсыл жеринде кандай ишканаларды салабыз деген сунуштарын дагы берет. Аны менен бирге мына инвестиция министрлиги жакында эле түзүлдү, жаңы министрлик болуп саналат, июль айынан тартып иштеп атат. Августтан бери ОПС менен биргеликте биздин өнөктөшүбүздүн жардамы менен ушу Баткен областы боюнча дагы инвестициялык долбоорлорду изилдеп чыкты. Бүгүнкү күндө биргеликте 10 инвестициялык долбоордун паспортун жасадык. Анын ичинде
расчеттору бар, жана башка тийиштүү ушу долбоор боюнча маалыматтары бар. Программанын өнүгүү программанын алкагында дагы 30тан ашык инвестициялык долбоорлорду жана сунуштарды да бекиттик. Аларды дагы ушу боло турган инвестициялык форумдун алкагында биз презентация катары катышуучуларга дагы көрсөтөбүз. Абдан көп пландар бар экен, бирок ошол приоритеттүү багыттары кайсы жактар, инвестицияга ылайыктуу, анан кийин канча киши катышат форумга, анан кийин кандай жыйынтыктар күтүлүүдө? Негизгиси бул форумга болгон даярдык уже бир 5-6 айдан бери жүрүп атат. Анан бул жылдын ортосунда ошо где-то май айларында чоң бир топ курулган, иш тобу. Ал иш тобу Баткенди өнүктүрүү боюнча программаны иштеп чыккан. Ал иш тобунда ошо мамлекеттик органдардын мүчөлөрү, анан неправительственный организациялардын мүчөлөрү жана бизнес өкүлдөрү катышты. Анан ошо Баткендеги бүт жанагы проблемдуу трансграничный аймактардын баарын кыдырып, ошол ордунда кандай нерсе керек, реалдуу программа болуш үчүн абдан чоң бир иш-чара өткөзүлдү. И ошонун алкагында приоритеттүү тармактар определились, да. Ошондой. Анан, конечно, Баткендин эми илгертен баягы советтик учурундан бери келген негизги тармактар бар. Бул деген сурминой комбинат, ртутный комбинат, анан угольный промышленность бар аякта. Анан, конечно, переработка боюнча, да, жаңыдан иштетүү. Ошол жаңыдан иштетүү боюнча, например, ошо атайын Түркиядан бир потенциальный инвестор келип атат. Ал деген ошол Баткен менен Малатия деген шаар бар. Малатия шаар деген Турцияда ошол абрикостун бир эмес да, мекени деп эсептелет. Например, биз ошо абрикостон биз болгону 3-4 эле продукт алат экенбиз. Ошол Малатияда 22-24 продукт алынат экен да, вплоть до соления экен да, ошону даже туздап даже эметишет экен да. Ошончолук көп тармагы бар экен. Анан Баткенде дагы ошондой бир ишканалар бар. Алар менен жолугушуулар болот. Жана мамлекеттик органдар менен кандайдыр бир ГЧП, государственно-частное партнерство деген дагы алкактар көрүлөт. Анан форумга негизгиси ошол 150-200 кишидей катышуу күтүлүп атат. Анан форумдун алкагында меморандумдар түзүлөт. Ошол жакшы тармактарда жакшы башталуу проекттер башталып атат буюрса. Мисалы, ал проекттер жакшы Нурадил Мирбекович өзү дагы айтып кетет. Мен өзүм жагын айтып кетем. Мисалы, ошол ГЭС боюнча, чакан ГЭСтер боюнча Зардалын билесиздер, Зардал кандай бир зор жер да Кыргызстандынчы. Анан ошака Кудай буйрса биздин местный жергиликтүү компаниябыз ошака 29 мегаватт чакан ГЭС курган атат буйрса. Анан ушул долбоорду бир жылдан бери ошо иштеп чыгышты. ТЭОсу тияк биягы. Анан эми буйрса ошол жакта 29 мегаваттык, бул примерно 15-20 миллион доллардык бир проект ошака баштаган атышат. Эми кичинекей эле бир проект эмес, бул действительно ири жакшы бир проект. Анан суу тартыш билесиз, электроэнергия. Мындай нерселер бир эле проекти, бул деген чоң бир башталыш, анан мультипликативный эффект берет деп эсептейбиз. Эмнеге дегендер, эми электроэнергия болбогон жерде өнүгүү болбойт. Азыркы учурда мына компаниялар келет, мисалы, сразу эле электроэнергияны сурайт да. Баткенге болсо, мына өлкөбүз ошо кабинет министрлигинин тарабынан жакшы неме уже бекитилди. 500 миллион сом тегерегинде ар бир жыл сайын ошол инфраструктурасына чоң акчалар жөнөтүлөт. Анан ошолор эми жакшы багыт берет деп ойлойм. Потому что, например, ушул бир эле чакан ГЭС, мисалы, электроэнергия бул деген аркасынан өнүктүрүүнү алып келет. Жанагы промышленный предприятиялар өнүгүүсүнө жол берет. Жолду курушат, ошол жактагы инфраструктура өнүгөт.
Анан погранслужба мисалы ошол жакта электр энергиясы болсо жакшы да. Анан ошол жакта мектептер өнүгөт, бала бакчалар. Ошон үчүн ар бир проекттин аркасында чоң жумуш жатат, чоң волялар жатат. Анан бул жерде, конечно, эң негизгиси бул деген политический воля. Баягы мамлекет органдары бул жерде жакшы бир инфраструктура жанагы колдоо бербесе, ошол жумуштарга, ошол проекттар жүрбөйт. Мына өзүм 30 жылдан бери инвестициялар менен иштеп жүрөм. Бул действительно абдан бир оор нерсе. Азыр болсо ошо биздин ошо жеке сектор катары абдан бир биз радуемся, потому что ошо политический воля бар. Иш кылса вот мына силерге эми давайте чогуу өнүккүлө, өскүлө деген бир жакшы бир эме түзүлдү да аякачы. Климат, инвестиционный климат дегендейчи. Эми ошону туура алып барып, действительно ушул жол менен алып кетиш керек да. Бирок ошол эле маалда инвестициялардын кепилдиги деп айтпайсызбы? Азыр болсо Кыргызстанда былтыркы жылга салыштырмалуу жалпы эле 227 миллион доллар отток болуп кетиптир. Аларды кармап калуу боюнча, жалпы эле Кыргызстан боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө? Мына инвестиция боюнча айта кетсек, расмий убактарга ишенип айтсак, бирде мамлекеттик статистика комитетинин негизинде инвестициянын Кыргызстанга келген агымы 321 миллиондон ашты. Жалпысынан 2 эсе көбөйүп жатат. Инвестициянын келгени Кыргызстанга 95%-тан ашып атат, 95,4%-га көбөйүүдө. Ушу жарым жылдын статистикасын карасак, ошол учурда сиз айткандай 500 миллиондон ашык инвестициянын сыртка чыгып кетүүсү дагы байкалууда. Бирок бул чыгууда дагы позитивдүү көрүнүш бар. Себеби былтыркы жылга же болбосо мурунку жылдарга салыштырсак 8%-га төмөндөп кеткен. Демек чыгып кеткени дагы бул учурда кыскарып жатат. Ал отток деп коебуз, эми бул оттокту жакшылап изилдеп чыксак, анын структурасын караш керек. Карасак, оттоктун айрым бөлүгү бул ошол инвесторлордун өздөрүнүн инвестиция кандай тыш өлкөдөн келгенден кийин алардын өзүнүн каржы булактары болот да. Бирок биздин кепилдик жок келген түз инвестициялар да булар. Демек, каржы булактарынан булар инвестиция алгандан кийин, алар ал жактан каражат алгандан кийин Кыргызстанга инвестиция кылгандан кийин алардын да өздөрүнүн бир обязательстволору дагы пайда болот да. Анан бирдик ишмердилигинин негизинде айрым компаниялар, бул көп эле компаниялар негизи, барлык компаниялардын эле өздөрүнүн обязательстволорун аткарыш үчүн ошо тыш өлкөгө өздөрүнүн ошол каржы булактарына дагы төлөмдөрүн да жүргүзөт да. Анан структурасын карасак, жалпысы ушул чет өлкөдө өздөрүнүн баягы төлөмдөрүн жүргүзүп атканын дагы байкасак болот. Төлөмдөрүн жүргүзүп атат деген эмнени билдирет? Инвесторлор Кыргызстанда ишмердилигин ийгиликтүү жүргүзүп атканын билдирет. Кыргызстанда иштей албаса, ишканалары туруп калса, булар да чет өлкөдөгү өздөрүнүн төлөмдөрүн жүргүзө албайт болчу. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул дүйнөлүк практикада дагы, инвестициялык базарында дагы, инвестициялык негизги табиятта дагы бул көрүнгөн эле нерсе. Бул рынокто иштегендер, экономиканы түшүнгөндөр, ушул жалпысынан мен табият деп атам, природа деп коелу, көп кишиге түшүнүктүү болгондой болуп, инвестициянын природасы өзү ушундай. Акча келгенден кийин ал акча боюнча дагы, каражат боюнча дагы ар бир инвестор өзүнүн обязательстволорун дагы ишке ашырыш керек. Ошондуктан ишмердилигин Кыргызстанда жүргүзөт. Бизге инвестициянын бүгүн келишими 2 эсе көбөйүп атат. Анын ичинде дагы бул жагымдуу болуп саналгандар, булар бизде диверсификация да болуп атат. Түркиядан келген инвестициянын көлөмү 3 эсе көбөйүп атат. Жалпысынан бир жылда статистика менен карасак, бул 2015-тен тартып эле карасак, Түркиядан жылына бир 70, 90, 100 миллион доллар келет. Бирок жарым жылдын ичинде эле ушул жылда Түркиядан 62 миллиондон ашык түз инвестиция келди. Биз ушул эле позитивдүү статистиканы да жылдын аягына чейин
күтөбүз. Биз ойлойбуз ошол жаңы мезгил келди деп айтсак болот. Президент тарабынан бир нече жарлыкка кол коюлду. Анда инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча, инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүү боюнча дагы конкреттүү түрдө иш планы да бекитилди. Ошонун иш планынын негизинде да бүгүнкү күндө көп иш-чаралар да жүрүп атат. Мына июл айынан тартып инвестиция министрлиги түзүлдү. Бул демек бүгүнкү күндө Кыргызстанда глобалдык инвестиция базарында да ушу инвестицияны тартып келүү максатында түзүлүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына бүгүнкү күндө дүйнөлүк инвестициялардын көлөмү 35%га төмөндөп кетти. Ошол эле учурда Орто Азия борбордорунда да бүгүнкү күндө өтө позитивдүү көрүнүш деле жок. Бирок Кыргызстанга келип аткан инвесторлордун инвестицияларынын бүгүнкү күндө көлөмү 2 эсе көбөйүп аткан. Бул абдан жакшы көрүнүш. Биз 2019-жылдын көрсөткүчтөрүнө бүгүнкү күндө жетейин деп калдык. Демек 2019-жыл биз экинчи жолу тарыхта 1 миллиард доллардан ашканбыз. Ошондуктан ушул иштеп аткан мамлекет тарабынан, президент тарабынан жүргүзүп аткан саясат бул инвесторлордун да ишенимин чоңойтуп атат. Инвесторлор да Кыргызстанга келип жатат. Бирок эске салып кетиш керекпиз, ушул жылдын ноябрь айында бизде шайлоо да күтүлүүдө. Бул дагы дүйнөлүк практикада, биздин мамлекетте дагы шайлоо иш-чаралары болоордун алдында инвесторлор өздөрүнүн активдүүлүгүн бир аз токтото турат. Алар күтөт, ушу мамлекетте шайлоо процесстери өтсүн. Андан кийин биз өзүнүн инвестициялары менен, өзүнүн жаңы долбоорлору менен келебиз деп. Ошону менен биз шайлоону дагы, башканы дагы карабай өзүбүздүн ишмерлигибизди жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө чоң иш-чараларды аткарып атабыз. Жакын арада эле биз 2 айдан бери сүйлөшүп аткан ЕБРР биздин өнөктөшүбүз менен дагы Грузиядан реформа кылуу максатында бир келишимге кол койдук. Ал келишим ошол реформалар тууралуу бир аз кыскача тыныгуудан кийин маекти улантсак, азыр бизде болсо рекламабыз бар экен. Каналыбызда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. 14 октябрда Баткендин өнүгүүсү, мамлекеттин өнүгүүсү аттуу чоң эл аралык инвестициялык форум өтөт. Мына дал ушул форумдун уюштуруучулары жана негизги демилгечилери бүгүн бизде мейманда. Кыргыз Республикасынын инвестиция министринин милдетин аткаруучу Нурадил Бааясов жана ошондой эле Чакан ГЭС ассоциациясынын президенти Элвира Боронбаева. Мына жогоруда сиздер Баткенге инвестиция кылуу канчалык деңгээлде ыңгайлуу, экономикалык жактан ыңгайлуу жана ошондой эле кепилдик жагынан канчалык ыңгайлуу экенин айтып өттүңүздөр. Ошол эле маалда биздин көбүнчө билбейм, мага ошондой таасир калтырат, канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде калп билбейм. Көбүнчө биз албетте чет элдик инвесторлорго багытталганбыз. Ал эми ошол эле маалда биздин ички инвесторлорубуз Өзбекстанда жана ошондой эле Казакстанда инвесторлордун катарында бир сап башында турушат экен да. Ички инвесторлорду тартуу боюнча аракеттер барбы? Жана ички инвесторлорду негизи көңүлгө аласыздарбы? Аларга канчалык деңгээлде ыңгайлуу? Мисалы үчүн ошол эле сиздер атап өткөн долбоорлор чындап чоң экен да, чоң долбоорлорду айтып өттүңүздөр. Бир аз чаканыраак инвестиция кыла турган долбоорлор барбы? Албетте, ички инвесторлордун мааниси өтө чоң биз үчүн.
Bizde инвестиция мыйзамынын негизинде ички инвестор менен тышкы инвестордун укуктары бирдей шарттар түзүлгөн. Мыйзамда ал аныкталган. Ошол эле учурда мына айта кетчү жагдай ушул Баткен инвестициялык форумунда дагы ички инвесторлордун салымы өтө чоң. Ушул Баткенге биз инвестиция кылабыз. Ушул Баткенде биз ири долбоорлорду ишке ашырабыз деген конкреттүү түрдө эң биринчи олтуруп бул биздин ички инвесторлор чыкты. Ушул жактан биз колдойлу Баткенде эл аралык стандартта долбоорлорду ишке ашыралы. Мен ал долбоорлорду атабай турайын. Баткен инвестициялык форумдун негизинде биз тийиштүү келишимдерге кол коебуз, аны жарыкка чыгарабыз жана ал боюнча толук маалымат беребиз. Демек, ички инвесторлордун ушу коронавирус илдети өткөн жылдан кийин деп айталы, себеби 2020 жыл бул өтө кризистик жыл болду, бизде гана эмес, дүйнөдө. Аны ошого жараштуу бүгүнкү күндө ички инвесторлор жалпысынан эле кыргыз мамлекеттин жарандары толук түшүнүп атат да, ошо өзүбүздүн мекенибизде жашасак, өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн жерибизде ыңгайлуу шарттар болсо, өзүбүздүн мекенибизде ушундай илдеттер болгон убакта, кризистик убакыттарда өздөрүнүн мекенин толук түшүнүп, ушу мекенине кайтып келүүсү дагы бул чоң мындай көйгөй болуп дагы көрүнүп чыкты да. Ошондуктан бүгүнкү күндө Баткен инвестициялык форумду өткөрөбүз дегенде бизди биринчи эле ушу ички өзүбүздүн инвесторлорубуз колдоду. Ички инвесторлор бүгүнкү күндө сиз туура айтып атасыз. Бул эки жакты баягы эки түшүнүктү билдирет го деп ойлойм. Биринчисинен албетте инвесторлор ички өзүбүздүн ишкерлерибиз өсүп, алар күчтөнгөн убакытта алар дагы жаңы базарларды издейт. Алар дагы тыштан көбүрөөк пайда табалы деп туруп, алар дагы ушу инвестициялык багытта өздөрүнүн ишмерлигин дагы активдештирет экен да. Анан кийин практикада көрсөтүп атат, бул инвестиция базары дүйнөлүк базар да. Бул башка мамлекеттерге салып, башка мамлекеттерден да өнүгүп, бирок аягы алар кайтарылып эле Кыргызстанга келип, ушу Кыргызстандан ошондой эле долбоорлорду бүгүнкү күндө ишке ашырып жатат. Бул жакшы бир жаңылык катары дагы бүгүнкү күндө биз кабыл алып атабыз. Себеби көп тышта иштеп келген, көп убакыттан бери мигрант болуп кеткен биздин мекендештерибиз бүгүн кайтып келип ушу Кыргызстанга өздөрүнүн инвестициясын, өздөрүнүн капиталындагы, өздөрүнүн жаңы ресурстарындагы, тажрыйбасындагы, технологиясындагы Кыргызстанга киргизип жатат. Биз алар менен тыкыз мамиледе иштеп атабыз. Ушул Кыргызстанда бүгүнкү күндө министрлик тарабынан жүргүзүп аткан реформалар дагы ошол инвестициялык климатты жакшыртуу, ошо инвестиция келгенге дагы ыңгайлуу шарттарды түзүү бакытында иштелип чыгып атат. Анда өзүңүзгө белгилүү болгондой бүгүн эркин экономикалык аймактарды реформалоо боюнча жумуш жүргүзүлүп жатат биз тараптан. Жаңы концепциясын бүгүнкү күндө макулдашуу этабында караштырып атабыз. Ошо менен бирге соода өнөр жай палатасындагы ыңгайлуу кылалы, ушу бизнеске жардамчы, бизнестин баягы локомотиви болсун деген мааниде алар боюнча да реформа жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө мыйзамдын долбоорун иштеп чыктык. Инвесторлор, ички жана тышкы инвесторлор да келиш үчүн индустриялык парктар боюнча, технопарктар боюнча дагы мына Эльвира айым менен биргеликте, түрк өнөктөштөр менен биргеликте ал жакта TOBB бар, Остин бар. Бул абройлуу биздин өнөктөштөр менен биргеликте ушу жаңы мыйзамдар жазып келатабыз. Бул мыйзамдар ишке ашса биз ойлойбуз, албетте дагы бир ыкмалар жарайт. Ыкмалардын негизинде ушу инвесторлор Кыргызстанга келгенде дагы алар да тандап алат. Кайсыл жерде, кандай формада, кайсы багытта инвестицияны дагы Кыргызстанга салсак болот дегенде да. Анан башында да мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө Грузия компаниялары менен дагы келишимге кол коюлду. ЕБРР тарабынан өзүнүн көмөгүн көрсөтүп, өнөктөшүбүз жардам берип атат. Алар менен дагы мына эртең биринчи жолугушуубузду өткөрөбүз. Анын алкагында ушу кыска мөөнөттө, орто мөөнөттө, жанагы узак мөөнөттө кандай реформаларды Кыргызстанда кылабыз,
кандай реформалар ошо Кыргызстанга ыңгайлуу жана кандай реформалар ошо Кыргызстанга өзүнүн натыйжасын бере турган боюнча дагы чоң талкуу жүргүзөбүз. Ал өнөктөштөр менен биргеликте ошо Грузияда эмне үчүн инвестиция бүгүнкү күндө келип атат, эмне үчүн инвесторлор үчүн өтө жагымдуу шарттар түзүлгөнү боюнча дагы алар өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, дал ошо тажрыйбаны Кыргызстанда дагы колдонгонго бүгүнкү күндө жардам берет. Бул келишим биз үчүн өтө маанилүү, себеби бүгүнкү күндө биз ушул реформаларды жүргүзбөсөк, ушу жаңы берилип аткан шарттарды толук колдонбосок, ушу жаңы министрликти дагы президент тарабыбыздан колдоо менен түзүлүп атат. Түшүнүк бар, президентибиз толук жардам көрсөтүп, өз көмөгүн дагы көрсөтүп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз албетте ушул реформаларды жүргүзүүгө керек болуп атат да, биз тараптан биз аны жүргүзүш керекпиз. Реформа аркылуу, ушу жаңы шарттарды түзүү аркылуу биз ойлойбуз, ушу Кыргызстандын эл аралык мындай күчтүү институттар бар, Boston Consulting Group жана башкалар. Алар айтып атат, Кыргызстандын потенциалы 10 миллиард долларга чейин инвестиция алып келсе болот деп. Демек биз бүгүнкү күндө 1 миллиарддын тегерегинде иштеп атабыз. Мына ал 20 жылдын ичинде ушунун тегерегинде эле инвестиция келет. Биз ушу реформаларды жүргүзүп, ушу жумушту, ушу ишенимди биз туура колдонсок, Кыргызстанга келген инвестициянын деле көлөмү бир 2-3 миллиардтан ашырсак, демек бардына эле түшүнүктүү болуп калат. Ошо Кыргызстанда реформалар жүргөн, ошо Кыргызстанда инвесторлор үчүн, жалпы ишкерлер үчүн жагымдуу шарттар түзүлүптүр жана ошо Кыргызстанга инвестиция кылып, башка өлкөлөргө дагы өзүбүздүн өндүргөн продукциябызды дагы конкуренттүү түрдө сатып алууга дагы жолдор салынды деп. Өзүңүздөр деле билесиздер, 98-жылдан тартып Кыргызстан ВТОнун биринчи өкүлү болуп келди Орто Азия борбордорунан. Бүгүнкү күндө ВСП плюс Европага 6000 продукциядан ашык товарды барьерсиз сатып атабыз. Ошол эле учурда ушундай эле механизм ВСП Кошмо Штат Америка Кошмо Штаттарына дагы жазылып, ал жадан да ушундай преференция алганбыз. Аны дагы колдонуш керекпиз. Демек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияга сатуу базарларына дагы жолдор ачылган. Ошону биз туура колдонуп, ушу Баткенге берилген өзгөчө статусун дагы туура колдонуп, ошол жактан тышкы инвесторлор келген инвестицияларына дагы өзгөчө амнистия дагы берилет. Ошондуктан Баткенден биз баштап ушу Кыргызстандын өнүгүүсү Баткенден башталат деп, ушу Баткенге өзгөчө маани берип, ушу Баткенде алгачкы биринчи ушундай чоң жана сапаттуу иш-чараны өткөрөбүз деп күтүп атабыз. Анын алкагында ярмарка, выставка өтөт. Анын алкагында маданий иш-чаралар да өтөт, ошол 14 октябрда. Демек, бул масштабтуу Баткенге көңүл бурган жана Баткендин ички потенциалын сыртка көрсөткөн жана Баткенге инвесторлорду, ишкерлерди чакырган бир чоң иш-чараны өткөрөбүз деп пландаштырып жатабыз. Элгир айым, айтсаңыз, эмне үчүн Баткен жана кайсы тармактарга акча салса болот? Эми Баткен, биз айтып атпайбызбы, ушу өлкөнүн өнүгүүсү Баткенден өтөт деген бир ой менен да. Өлкөбүздү көрдүңүздөр, ушу кыргызстандыктар жаман нерсе салбасын башыбызга дегендейчи, мындан кийин жакшылык эле болсун, өнүгүп өсөлү. А бирок андай нерселерде өлкөбүз бат эле бирге калат да. Анан ушу Баткен бир символ деп ойлоп кетем да, ушу өнүгүүнүн жолундачы. Эмнегедир ушу миграция эң көп ошол жакта. Анан кийин действительно Баткендин биз азыр кичине мындай позитивдүү сүйлөшөлү деп келдик да, басталмокчу. Эми аяктагы ошондой бир настрой болсун депчи. Анан баарына ошол настрой дагы өтсүн дегендей да. Эми өлкөбүздөгү проблемаларды сүйлөшүп баарыбыз бүттүк. Канча жылдан бери ошол эле нерселер келип атат дегендейчи, баарыбыз билебиз. Бирок мындан кийин кандай жол алсак болот, мындан кийин кандай бир секирик болсо болот деген ойдобуз да. Мына азыр деген ошо баягы бир жаңылануу болсун, бир жаңы тармактар келсин деген ойдобуз да. Анан эми Баткенде, конечно, бул деген переработка, баягы жаңыдан иштетүү тармактар абдан жакшы.
Анан Баткен деген жакшы бир жерде турат. Өзбекстан, башка өлкөлөргө болгон логистикалык бир центр борбор катарында. Исфанада атайына борбор ачылат деп Пландаштырып жатабыз. Пландаштырып, да, Исфанада. Инвестициялык долбоор бар ошондой. Кудай буюрса да. Анан ушул азыркы бирок учурда биз аяка баратабыз. Анан сиз айтып атпайсызбы, жергиликтүү инвесторлорбу же көбүнчө тыштагы инвесторлорбу депчи. Көбүнчөсү азыр ички инвесторлорубуз күчөп атат, ошону айтсак болот. Анан ошол жака баратканда көбүнчө ички инвесторлор бул демекки бир инвесторлор жана жергиликтүү ишкерлерде бир үмүт бар деген нерсе да, значит ишенип атышат. Ошол жака бирдеме салсам, бирдеме болот деген бир ишеничтин бир символу деп ойлойм. Азырынча ошо көбүнчө долбоорду айтпай эле туралы. Анан буюрса ошол жакта меморандумдар түзүлсүн, анан бир жарыя болот. Бирок көп тармак, жакшы тармактар баратат, ошо логистикалык борбор боюнча. Анан бирок туризм тармагы абдан бир аякты ошо кыдырып чыктык. Номад туризм деп да айтып атпайсызбы? Бирок ошол жактарда көп көрбөгөн жерлер, жакшынакай сулуу, анан маанилүү жерлер көп. Ошол жака дагы ошо туризм тармагын өнүктүрүш керек. Анан в основном ошо бизге келген туристтер деле эми 5 жылдыздуу отель күтүп келишпейт. Бизге келген туристтер нукура ошо кыргызстандыктардын жашоосун көргүсү келет. Анан жана кочевничий культураны көргүсү келет. Ар кайсы тармактарды, аймактарды кыдыргысы келет. Анан ошон үчүн туризм тармагы да жакшы деген ойдобуз. Андан тышкары ошол ГЭС боюнча айта кеттим. Ошо буюрса жакшы андан тышкары долбоорлор да болуп атат, иштелип чыгып атат азырчы. Ал дагы жергиликтүү ишкерлерибиз акчасын салгандар. Эми анчалык 29 мегаватт эмес, кичине чаканыраак. Бирок ал тармактар дагы абдан өнүгөт деп ойлоп атабыз. Почему? Потому что жанагы Баткен өзгөчө статусу боюнча министр мырза айта кетпеди, жеңилдиктер берилет депчи. Анан ошол жеңилдиктер дагы инвестор үчүн абдан маанилүү да. Потому что бир жолу алыш керек, акчанын бул көбүнчө тармактар кичине узак мөөнөт керек да, мун үчүн 5-10 жылдык срок окупаемости кичине көбүрөөк да булардыкычы. Ошон үчүн инвесторлор катары биз эң көп күткөн нерсебиз бул деген, конечно, биринчи орунда бул деген политикалык стабильность да. Анан ошол кайра эле баягы биздин выборлор батыраак эле, жакшы эле өтсө, анан биз дагы ошо жумушубузду алып барсак деген ойдобуз да. Потому что бир жактан жеңилдиктер берилип атат, баягы мыйзам түрүндө жакшы нерселер жазылып атат, бирок эми аларды иштеш керек да. Анан андан тышкары ошо Дүйнөлүк банк, Азиатский банк развития, анан международный организациялардын көптөгөн долбоорлору бар. Аякта эми одно дело баягы проекты дегенибиз эмне керек, а другое дело ошол жергиликтүү эл өзү канчалык даяр ал нерселерге. Бул деген экинчи вопростун экинчи жагы да. Мисалы көбүнчө ошо мен ишкерликти алек болгум келет дешет. Например, көбүнчө ошо киши уже Россияда да көп тармакта иштеп келишиптир да. Например, мебельный цехте иштептир, строительство жагында иштептир. А бирок мен каяктан баштайм деген ойлор пайда болуп атат да. Анан каяктан баштаарын билишпейт. Көбүнчө айтат, мына биз деген барабыз, анан кредит ала албайбыз. Анан отуруп мындай сүйлөшүп баштасак, баягы кантип бардың, эмне кылдың, кадамдар кандай дегенде эле баягы чыгат да, финансовый грамотность кичине ылдыйраак да, ошону кичине төмөндөтүш керек. Анан ошол боюнча, например, GIZ, анан Международная организация труда, биздин Нацбанк, Улуттук банктын жакшы ири долбоорлору баштаптыр. Онлайн
даже онлайн Окутуу боюнча. окутуу боюнча тренинговый курстар программалары баштаптыр. Ошолор менен алар бизнес пландоо деген эмне ошо от нуля да башташат да. Анан кредитти кантип алыш керек вообще, кандай даярдык көрүш керек. Анан кийин стратегия ошол кайсы долбоор жаза алса, ошол долбоор проектысынын стратегиясын кандай жазыш керек. И самый главный жана IT сектор да. Анан эми буюрса ошо биз бир организация менен сүйлөштүк, анан кичине, конечно, бюрократия жактары да болуп атат. Эми буюрса ошолор да ишке ашып кетсин деген да ойдомун. Анан азыр кичине эми жеңилдеп атпайбы көп нерсечи, например, онлайн түрүндө. Исфанада лейлекти кишилер Баткенге келбесе де болот азырчы. Бирок көбүнчөдө эми телефон бар, смартфон бар. Көбүнчөдө азыр интернет деле бар. Отурган жеринде ошол долбоордун эмесине кирип эле и проектларга катышып, утуп, потому что ошол тренинговый программага деле бир эме керек да. Эмне үчүн бул тренинговый программага кирип атасыңар деп, алардын дагы өздөрүнүн эмеси болот да, отбоорлору болот. Ошолорго катышып элдерибизчи, анан ушулардын баарын үйрөнсө, анан ошол жакта развитие предпринимательства баягы жеке ишкерликти дагы өнүктүрүү абдан бат болот эле да. Анан бирок Баткендик элибиз эми кыргызстандык элибиздей эле да, эми баягы баарыбыз бирбиз да, эми баарыбыз кыргызстандыкпыз. Бирок ошо Баткендеги бир кишинин айтканын унутпайм да. Ошо айтты да, эми биз деген таштан даже суу чыгарган билебиз депчи, ушундай бир оокатка абдан жакын, ушундай бир үмүт бар. Пусть только кичине жана возможность эле болсун, кичинекей возможностьтар берилсин деген. Анан ошол мен ойлойм, ушундай долбоорлор көбөйүп отурса, ошол жакачы элибиз бат эле үйрөнөт. Анан ошол тармактарда бат эле өсүп баштайт. Мисалы, аялдар менен сүйлөштүк, килемдер, абдан сонун кийиздер жазалат экен алардачы. Бирок аны сатуу жолун билишпейт. Анан азыр ошо электронная коммерция деп да өнүгүп атат, жана Instagram, Facebook, социалдык тармактарда кантип ошону сатуу боюнча. Анан ошондой дагы эмелер болсо да жакшы болот эле да, курс, тренингдер. И ойлойм, эми азыркы учурда даже ошо финансовый грамотность 3-4 демилге алып барып атышат. Анан жакында дагы уже башташат некоторые из них да. И жана финансовый грамотность көбөйсө, ошол жакта эл дагы түшүнөт эле да, потому что эми баардык нерсени мамлекеттен күтүү болбойт. Биз өзүбүз аракеттенишибиз керек да. Андай жолдорду кичине ошо жеңилдетип билип алсак, ошончолук бат эметет элек, өнүгөт элек да. Ошол программада Айылбанк, РСК банк, анан жана государственный банктар, и российско-кыргызский жана РКФР да фонддо баратат. Алардын да жакшы демилгелери бар. Ошо жеңилдетилген микро, малый, чакан бизнестерге карата жакшы программалар кудай буюрса болуп атат. Анан ошолор боюнча дагы иштеп кете алышат да. И кээ бирки программалар даже только ошо Баткенге карата даже, может быть, берилген да. Ошон үчүн үмүт көп. Анан бул форумду уюштурган мамлекеттик органдарга, конечно, чоң рахмат. Кабминге, ошо Министерство инвестиция координациясында жүрүп атат. Абдан көп иш алып барылып атат. Потому что только экономикалык эле эмес да. Баарыбыз карап турган бир, баарыбыздын жүрөгү ошо Баткен дегенде эле соккон бир нерсе болду да баарыбыздачы. Ошон үчүн баарыбыз карап атабыз, эми колубуздан келген нерсени жазайбыз деп ойлойм. И кылабыз, и болот, потому что жакшы нерселер түзүлүп атат, демилгелер болуп атат. Эми ошолордун баарына ишке ашырыш керек.
жакшы демилгелер бар экен, жакшы долбоорлор бар экен, сөзсүз түрдө мындай туруктуу иштеп кетишин каалайбыз. Сиз өзүңүз айтмакчы кадрлар баарын чечет. Андыктан ушул агартуу жагына дагы басым жасап атканыңыз, мен ошону сурайын деп аткам, бирок анысы деле жооп берип койдуңуздар. Биздин эфирибиз дагы деле убакытка байланыштуу жыйынтыкталып атат. Чоң рахмат бизге атайын убакыт бөлүп, дал ушул маанилүү эл аралык инвестициялык форум тууралуу айтып өткөнүңүздөр үчүн. Андыктан бардык ишкерлерибизди, жалпы эле инвесторлорду Кыргызстанга өз акчаңыздарды салгыла деп чакырып өтөлү. Бизде мейманда Кыргыз Республикасынын инвестиция министринин милдетин аткаруучу Нурадил Баясов жана ошондой эле Чакан КЭС ассоциациясынын президенти Эльвира Боронбаева болду. Биз болсо бул программабызды бүгүнкү күндүн эсебинен жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө, амандашканча бар болуңуздар.